Тарыхтан сабак. Атактуу баатырлардын өмүрү таржымалы жана тарыхтагы орду тууралуу баяндама. Кыргыздарды сырткы душмандардан коргоп, аскер курап, өзүнүн өмүрүнүн аягына чейин кыргыз элинин азаттыгы үчүн күрөшкөн тарыхый инсан менен тааныштырмакчыбыз. Ал тарыхый инсан Хан Садыр Арзымат уулу. Ал көптөгөн эрдиктерге ээ болгон инсандардын бири болуп саналат. Ал бир жагынан кыргыз элинин башын бириктирип, экинчи жактан жуңгар баскынчыларын сүрүп чыгарган. Дагы бир жагынан өз дооруну маданият борборлорунан болгон, жайгашкан жери азыркы Таластын чоң капкасынан орун алган Шелче шаарынын жуңгарлардан бошотуп, 200 гектар жерге дагы жаңы шаар куруп, 3 катар коргон тургузган. Кийин ал шаар Садыр Коргон деген ат менен сакталып калган. Мен Нүзүп Эсенбай уулу 1794-жылы Аксы жергесинде туулгам. Атам Эсенбай Когон хандыгынын саясий турмушуна аралашкан кыргыздын кадыр барктуу адамдарынан болгон. 1816-жылы 22 жашымда атам Эсенбай Когон хандыгына аскер кызматын өтөөгө жөнөткөн. Аскер өнөрүн тездик менен өздөштүрүп, тез аранын ичинде эле 10 башы, 100 башы аскердик чиндерин алууга жетиштим. Мен Солтоной Байсейит уулу 17-кылымдын ортосунда таласа төрөлүп, кыргыз-жуңгар согуштарында баатыр аталгам. 17-18 кылымдарда Жуңгар хандыгы күч алганда, кыргыздар сүрүлгөнүнө карабай, согушту улантып, калмактардын башкы душманына айлангам. 18-кылымдын ортосунда мен Кошой, Каработо, Мааматкул сыяктуу бийлерге жана аксакалдар менен биригип боштондук күрөшүн баштагам. Ата журтту кайтаруу жана кыргыз мамлекетин калыбына келтирүү максатында бирдиктүү аскердик кошуун түзүп, эң тажрыйбалуу баатыр катары жалпы аскердин кол башчысы болуп дайындалып, курултайда мага эр деген наам берилген. Тарыхтан сабак калтырган кыргыз баатырлары элибиздин эрдиги, намысы жана келечеги үчүн жанын аябаган улуттун уулдары. Алардын эрдиги, мекенге болгон сүйүүсү жана биримдикке чакырыгы бүгүнкү күндө да ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашайт. Биз алардын кылган иштерин унутпай, тарыхынан сабак алып, эгемен Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн биргелешип эмгектенишибиз керек. Баатырлардын жолун улап, мекенге кызмат кылуу ар бирибиздин ыйык милдетибиз.